Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен чакчыл түрмөктөрдүн бышыктоочтук милдеттери деген теманы өтмөкчүбүз. Эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биз бүгүн сүйлөмдө чакчыл түрмөктөрдүн орун алышы жана алардын бышыктоочтук милдетти аткаруу өзгөчөлүктөрүн түшүнөбүз. Чакчыл түрмөктөр катышкан сүйлөмдөргө көнүгүү иштеп, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аларды аныктап табабыз. Чакчылдардын сүйлөмгө карата синтаксистик аткарган милдетин жана ошондой эле толук синтаксистик талдоо жүргүзүүнү андан ары тереңдетебиз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасына сүйлөөгө машыгабыз балдар. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темаларга кайрылып, бир сыйра эске салып алуу үчүн төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көргүлө. Биринчи суроо: бышыктооч деген эмне? Эгер силер билген болсоңор, бышыктооч бул кыймыл аракеттин ар түрдүү белгилерин билдирип, сүйлөмдө баяндооч менен байланышта келет. Ал эми экинчи сурообуз бул: бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөт? Ойлонуп көрөсүңөр. Бышыктооч маанисине карай биз баардыгын толук окуп бүттүк, үйрөндүк, талдадык синтаксистик талдоо. Демек, бышыктооч 6 топко бөлүнөт: мезгил бышыктооч, орун бышыктооч, себеп бышыктооч, максат бышыктооч, сын сыпат бышыктооч жана сан өлчөм бышыктооч болуп. Кийинки суроого токтололу. Бышыктоочко кандай суроолор берилет? Биз баарыбыз билебиз, синтаксистик талдоо жүргүзүп көргөнбүз. Бышыктоочко мен азыр дайыма көпчүлүк учурда келүүчү суроолорун гана жаздым. Бышыктоочтун суроолору абдан көп. Алар качан, кайда, эмне себептен, эмнеге, кантип, канча деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Азаматсыңар, анда жогорудагы суроолорго дагы тереңирээк чечмелениш үчүн биз бүгүн ушул кайталаган сабагыбызды негиз кылып алып туруп, андан ары жаңы темабызга киришебиз. Бүгүнкү темабыз чакчыл түрмөктөр жана ошол чакчыл түрмөктөрдүн биздин сүйлөмдөгү алган орду жана аткарган синтаксистик милдеттери жөнүндө түшүнмөкчүбүз. Чакчыл түрмөктөр силер 7-класста жакшы билесиңер, толук өткөнсүңөр. Алардын мүчөлөрү, алардын суроолору, алардын синтаксистик милдети, морфологиялык белгилери деген баардыгын билесиңер. Эске түшүрүп көрөлү анда. Чакчылдардын мүчөлөрү ып, а, ый, ганы, ганча, майынча, гычакты деген суроолор берилет. А, ый деген сыяктуу мүчөлөр уланат. Мына ошол мүчөлөр менен аяктап, анан бир нече сөз тизмектеринен туруп, бир эле суроого жооп берип, анан сүйлөмдө бышыктоочтук милдетти аткарып, кантип деген суроолорго жооп берсе, анда аны биз чакчыл түрмөктөр деп айтат экенбиз. Түрмөк дегенде биз түшүнүшүбүз керек, ал жерде бир нече сөздөр турат деп. Чакчыл түрмөктөрдөн түзүлгөн бышыктоочтор сүйлөмдө кыймыл аракеттин мезгилин көргөзөт, максатын көргөзөт, себебин көрсөтөт, сын сыпатын билдирип турат экен балдар. Демек, бул чакчыл түрмөктөр сүйлөмдө кантип деген суроого жооп берүү аркылуу сүйлөмдүн бышыктоочтук милдетти аткарат экен. Анда эмесе азыркы теориялык билимибизди төмөнкү чакчыл түрмөктөргө мисал келтирүү аркылуу бекемдеп көрөлү. Биринчи сүйлөм: алысты ойлуу тиктеп, абыл көпкө кыймылсыз турду деп турат. Бул жерде эмне кылды? Турду. Бул баяндооч. Биз дайыма сүйлөмдү талдаганда баяндоочту табабыз. Эмне кылды? Турду. Ким турду? Абыл бул сүйлөмдүн ээси. Кантип турду? Алысты ойлуу тиктеп. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде 3 сөз турат дагы. Акыркы тикте деген сөздө ып мүчөсү уланды. Үчөөсүнө биригип келип туруп, кантип деген суроо берилип атат. Мына ушуну биз чакчыл түрмөк дейбиз дагы. Бул сын сыпат бышыктоочтук милдетти аткарат. Экинчи суроого өтөлү. Ошол эле суроо, эми карап көрөбүз кандай структурасы, түзүлүшү кандай жайгашканын. Абыл алысты ойлуу тиктеп, көпкө кыймылсыз турду. Эмне кылды? Турду. Баяндооч. Ким турду? Абыл сүйлөмдүн ээси. Кантип турду? Алысты ойлуу тиктеп. Бул жерде дагы ошол ып мүчөсү менен сын сыпат бышыктоочту аткарды. Эми үчүнчүсүнө келели. Абыл көпкө кыймылсыз турду, алысты ойлуу тиктеп.
эмне кылды? Турду баяндооч дагы деле кийим абыл кантип турду? Алысты ойлуу тиктеп. Эми силер байкагандай балдар, ошол алысты ойлуу тиктеп деген чакчыл түрмөк сүйлөмдүн башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы келди. Биз ушундан жыйынтык чыгарсак болот экен. Бул чакчыл түрмөктөр сүйлөмдүн бардык жеринде кездешет. Жана сүйлөмдүн эгер башында келсе өзүнөн кийин үтүр коюлат, сөздүн ортосунда келип калса сүйлөмдүн эки жагын үтүр коебуз. Ал эми сүйлөмдүн аягына келип калса өзүнөн мурун үтүр коюлат дагы. Сүйлөмдүн аягына келсе бул сүйлөм терс орун тартипте жайгашкан сүйлөм катары кабыл алабыз балдар. Сүйлөмдө чакчылдар кошумча кыймыл аракетти билдирет жана кыймыл аракеттин ар түрдүү белгилерин да көрсөтөт. Мисал келтирип көрөлү. Машина бурулуштан имерилип токтоду. Эмне кылды? Токтоду баяндооч. Эмне? Машина. Бул сүйлөмдүн ээси. Бул жерде чакчыл түрмөк жөнүндө эмес, чакчыл жөнүндө айтып атам мен балдар. Анткени бир сөздөн туруп атат, байкагыла. Кантип, мына кызыл менен жазылып турат. Кантип, имерилип. Бул жерде ошол кыймыл аракеттин кандайча ишке ашкан сыпатын көргөзүп атат балдар. Ал эми экинчи сүйлөмдү салыштырып көрөлү. Машина бурулуштан имерилип кетти. Эмне кылды? Же болбосо эмне болду? Имерилип кетти. Бул баяндооч болуп атат. Демек, жанагы имерилип деген биринчи сүйлөмдөгү чакчыл өзүнчө бышыктоочтук милдетти аткарып турса, кантип деген суроого жооп берип өз алдынча. Ал эми экинчи сүйлөмдө бул кетти деген баяндоочко, кетти деген этишке жардамчы, кошумча маани берүүчү катарында кыймыл аракетке кошумча кыймыл аракетти көргөзүп атат да. Ошон үчүн бул имерилип кетти деген экөө биригип туруп бир гана суроого жооп берип, бул жерде сүйлөмдө баяндоочтук милдетти аткарып калды. Мына балдар, чакчылдарды дагы, чакчыл түрмөктөрдү да бир сыйра кайталап алдык. Сүйлөмдө кайсы милдет аткарарын көрдүк. Анда эмесе биз өтүлгөн тема боюнча 175 көнүгүүнү иштеп көрөлү. Бул жерде берилген мисалды үлгүдөгүдөй кылып иштеп көргүлө дейт. Мисалы, бул жерде ийиле, алганча, келгиче, айтмайынча, ала, бара, тосуп, чаап, жая, сүйөнүп, учканы, жатканы деген чакчылдын мүчөлөрү уланган сөздөр турат. Мына ошол сөздөрдү силер катыштырып, бир учурда кыймыл аракеттин кошумча маанисин билдиргендей, бир учурда ал бышыктоочтук баяндоочтук милдетти аткаргандай кылып сүйлөмдү түзүп көрөсүңөр балдар. Мисал келтирип, мен биринчи сүйлөмгө силерге үлгү көрсөтүп берейин. Жаңы келин кайын журтуна ийиле жүгүндү. Ийиле деген сөздү алдым мен. Эмне кылды? Жүгүндү баяндооч. Ким? Келин сүйлөмдүн ээси. Кантип жүгүндү? Ийиле. Бул жерде бышыктооч мүчөсү менен келип атат, дагы чакчыл болуп атат, бышыктоочтук милдетти аткарды. Экинчи сүйлөмдө ал кайын энесин көрүп ийиле калды. Эмне кылды? Ийиле калды. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде ийиле деген сөз биринчи сүйлөмдө бышыктоочтук милдетти аткарса, ал эми экинчи сүйлөмдө калды деген этиш менен байланышып келип туруп, бул баяндоочтук милдетти аткарып калды. Мына ушундай белгилерине карап, калган сүйлөмдөрдү дагы иштегенге аракет кылабыз. Кийинкисин дагы карап көрөлү. Бул жерде Асан Айбектен китеп алганча мага телефон чалды. Эмне кылды? Чалды баяндооч. Ким чалды? Асан сүйлөмдүн ээси. Качан? Айбектен китеп алганча. Бул бышыктооч мезгил бышыктоочтук милдетти аткарып атат. Кийинки сүйлөмгө токтосок, апам келгиче жумуштарды бүтүрөм. Эмне кылам? Бүтүрөм баяндооч. Ким? Мен сүйлөмдүн ээси көмүскөдө. Качан бүтүрөсүң? Келгиче. Бул жерде апам деген сөз кошула айтылып атат. Апам келгиче экөө тең бышыктоочтук милдетти аткарып атат балдар. Андан кийин ал жакшы баа алмайынча жооп берип жатты. Эмне кылды? Жооп берип жатты баяндооч. Ким? Ал сүйлөмдүн ээси. Кантип жооп берип жатты? Жакшы баа алмайынча. Майынча деген мүчө уланып, чакчыл түрмөктү түзүп атат бул жерде. Кийинки сүйлөмдө Асан Айгүлдүн колундагы жүктү колунан ала ага тик карады. Эмне кылды? Карады баяндооч. Ким? Асан сүйлөмдүн ээси. Кантип карады? Айгүлдүн колундагы жүктү колунан ала. Кантип? Колунан ала. Сыпат бышыктоочтук милдетти аткарып атат. Ал деген этишке а мүчөсү чакчылдын уланды. Кийинкиси Айбек апасынын колундагы сумканы ала койду. Эмне кылды?
ала койду. Жанагы ала деген чакчылдык милдетти аткарып аткан сөз бул жерде кошумча кыймыл аракетти көргөзгөнгө жардамдашкан сөз болуп келип атат балдар. Мына ушундай кылып калган сөздөрдү сүйлөм түзүп, синтаксистик талдоо жүргүзүп улантасыңар балдар. Мына балдар, силер чакчыл түрмөктөрдү, чакчылдарды бир сире кайталадыңар. Аларды сүйлөмгө коюп, синтаксистик талдоо жүргүзүп тапканга аракет кылдык, сүйлөм дагы түзүп машыгып көрдүк. Анда биз бир сире билимибизди бышыктап көрөлү. Мындай суроолор бар. Чакчыл түрмөктөр сүйлөмдө кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат? Эстейбиз. Чакчыл түрмөк деген өзү эмне? Андан кийин чакчылдар сүйлөмдө кошумча кыймыл аракетти гана билдиреби? Мына ушул 3 суроого ойлонуп, анан жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Мен ишенем балдар, силер чакчыл түрмөктөрдү, чакчылдарды жакшы өздөштүрдүңөр. Анткени сүйлөм түзүп биз бир сире алган билимибизди бышыктап алган болчубуз. Чакчылдар бул бир нече сөз тизмектеринен туруп, бирдей суроого жооп берип, акыркы сөзүнө чакчылдын мүчөлөрү уланып, бирдей синтаксистик милдетти аткарат. Чакчыл түрмөктөр сүйлөмдө бышыктооштук милдетти аткара тургандыгын жакшы билдиңер. Чакчылдар сүйлөмдө кошумча кыймыл аракеттен башка анын дагы ар түрдүү этиштин белгилерин дагы көрсөтө турганын түшүндүңөр. Эмесе балдар, биз тапшырманы алып алалы. Тапшырма 176 көнүгүү. Берилген сөз айкаштарына сүйлөм түзүү менен ага синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Мисалы, Асан асманды карап ойго батып отурду деген мен бир сүйлөмдү түздүм. Эмне кылды? Отурду баяндоочу. Ким? Асан сүйлөмдүн ээси. Кантип? Асманды карап ойго батып. Бул бышыктоочу. Демек, ошол 176 көнүгүүдө сөз айкаштары турат. Ошолорго мен түзгөндөй кылып туруп, сүйлөмдү түзүп, ага синтаксистик талдоо жүргүзүп келесиңер. Урматтуу балдар, бүгүн сүйлөмдө чакчылдардын жана чакчыл түрмөктөрдүн колдонулушу, алардын синтаксистик милдети тууралуу түшүнүк алдыңар. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилеринин бири бул сабаттуулук. Канчалык сабаттуу, туура жаза билсек, сөздөрдү кебибизде так, уккулуктуу, өз орду менен пайдалансак, анда бул биздин утушубуз. Мен ойлойм, силер да бүгүнкү сабактан бир канча сабаттуулукка жол ача турган илим алдыңар жана аны өз кебиңерде колдоносуңар деп. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.